Ош шаарындагы Ош технологиялык университетине ректор шайлоо тараптуу талашуу менен коштолуп жатат. Окуу жайдын башчысын шайлоо 18 декабрга белгиленген. Азыркы ректор Абдыкадыр Абидов да кайрадан аттанган. Аны 3-чү жолу ректорлук кызматка талапкерлигин көрсөткөнү окуу жай жааматынын нааразычылыгын күчөтүп жатат. Ал учурдагы башкарып турган Абидовдун кайрадан шайлоого аттануусу мыйзамга туура келбейт деп жатышат. Эми мыйзамда шайланған жана дайындалған деген так жазылган да. Бул 2 жолу тең 2 срок дайындалган. Эгерде биринчи срокто шайлоо менен болобу, же дайындалган жолу менен болобу, бар 1 срок иштеди да. Экинчи срокто шайланса да, дайындалса да, экинчи срокто иштеп атпайбы. Ал эми 3-чү срокко закон жол бербейт. Биз ошону гана айтылат. Бул барбаш керек, экинчиси мыйзамсыз деп айткан жакта бар. Жо бизди каттады мыйзамдуу деп айткан жакта бар. Эки тарап тең бар. Бирок кандай болсо дагы орг комитет түзүлөт шайлоо өткөрүү боюнча. Ошол орг комитет министрлик менен бу жерден учун советтин чечими менен сунушталат, министрлик бекитет. Ошол орг комитет Абдыкадыр Абидовду каттады. Эми анын мыйзамдуу же мыйзамсыз каттагандыгын мен дагы бу жерде коллективдагы комментарий бере албайбыз. Деген менен Абдыкадыр Абидов ректорлукка мыйзам чегинде кетип жатканын, талапкерлиги канаттандырылганы менен түшүндүрүүдө. Биринчи дайындоо жолу менен келгенин, экинчи рет шайланып келгенин, ал эми 3-чү жолда шайлоо аркылуу өтүүгө болорун карманып жатат. Мыйзамсыз болсо анын документтери артка кайтмак, бирок уюштуруу тобу анын катышуусуна жол беришкен. Абидов окуу жайды мөөнөтүнүн аягына чейин жетектеп 10 жыл башкарган. Мен 2010-жылы президенттин указы менен дайындалгам бул кызматка. Анан бир жолу 2015-жылы шайлоодон өттүм. Мына азыркы шайлоо менин экинчи шайлоого кетип атам. Мыйзамда жазылган. Ар бир жаран 2 жолу шайлоого барып, шайлоонун негизинде дайындалат деген маселе бар да. Анан кийин 2013-жылкы маселени козгош керек да. Ошондуктан 2013-жылдан биягын эсептегенде мен бир жолу шайлоого бардым 2015-жылы. Азыр мына 2020-жылы экинчи жолу шайлоого кетип атам. Буга мыйзам толук жооп берет. Ош технологиялык окуу жайын башкарууга ат салышкан Абидовдон тышкары 5 талапкер бар. Алар Өмүрбек Токоев, энергетика факультетинин деканы, Бакытбек Шамшиев, Оштунун илимий иштер жана инновация боюнча проректору, Ильяс Исаев, Кыргыз-Өзбек университетинин өкүлү, Абдимитал Сатыбалдиев, физика кафедрасынын жетекчиси, Жумакадыр Матисаков, Оштунун биринчи проректору. 18 декабрда аталган адамдар арасында катуу тиреш жүрөрү күтүлүүдө. Бул талапкерлерден баары аталган окуу жайда эмгектенишет. Ат салышкан талапкерлер өздөрүнүн программасында 10 жыл ичинде чечилбеген маселени чечебиз деп ишендирип жатышат. Анда айлык билим берүүдөгү алешемдиктер көйгөй болуп жатыптыр. Мындан улам мурдагы ректор бул маселелерге кош көңүл болгон экен. Мына акыркы жылдарда биздин ректорубуз Абидов Абдыкадыр Абидович 10 жылдан бери иштеп атат ректор болуп. Şu 10 yılın içinde açığına çıkarıp жақсы bizim okul jay жөнүп kete almadı. Bardıq көрсөткүчтөр боюнча biz артта калып атабыз да. Биринчи очередте бул şu окуучулардын айлык акысы маселеси, ушул жерде иштеген шарттары жакшы болуп атат. Ошон үчүн мен дагы өзүмдүн кандидатурамды көрсөтүп атам. Бул жерде, конечно, биринчи очередте ушу окутуучуларга жакшынакай шарт түзүп берүү маселеси, ушу окуу жайдын аброюн көтөрүү маселеси турат бул жерде. Ош технологиялык университетин башкаруудагы ат салушу боюнча биз көз карандысыз юристтерден сурап көрдүк. Мыйзамга ылайык 2 рет кызмат кылган ректор 3-чү рет шайлоого катыша албасын билдирет. Анткени 2019-жылдагы билим берүү боюнча өзгөрүлгөн мыйзамда жазылган. Мыйзам боюнча Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзам 38-беренесинде мамлекеттик жогорку окуу жайларынын жетекчилери 5 жылдык мөөнөткө шайланып жана бекитилет деп көрсөтүлгөн. Жана ошол эле ректорлор жогоруда аталган берененин негизинде бир эле адам мамлекеттик жогорку окуу жайынын жетекчисинин кызмат ордуна катар менен 2 мөөнөт ашык шайлана албайт жана шайланууга жана дайындалууга мүмкүн эмес деп көрсөтүлгөн. Каршы тарап талапкерлерди каттоо аяктагандан кийин эле жамааттан кол топтоп тиешелүү кызматтарга кайрылышкан. Бүгүнкү күндө анын негизинде териштирүү иштери жүрүүдө. Ош технологиялык окуу жайында учурда 10 миңге жакын студент билим алат. Окуу жайдын базасында 7 факультет, 1 колледж, 2 институт бар. Алмагүл Эркебай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7 канал, Ош.